2022 жылдын 25 мартынан 3 апрелине чейин Кыргызстанда эл жана турак жай фондунун каттоо өткөрүлөт. Биздин мамлекет өзүнүн жарандары тууралуу маалыматты ар дайым жаңылап туруу керек. Эл жана турак жайды каттоо төмөнкү маалыматтарды чогултууга жардам берет. Калктын саны, өлкөнүн аймагы боюнча калктын бөлүштүрүлүшү, калктын социалдык жана экономикалык абалы, калктын улуттук жана тилдик курамы, калктын билим деңгээли. Эл жана турак жай фондунун каттоонун натыйжасында чогултула турган маалыматтар уникалдуу. Аларды башка булактардан алуу мүмкүн эмес. Алар мамлекетке өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн келечегин аныктоого жардам берет. Калктын саны жана курамы тууралуу маалымат бардык деңгээлдеги бюджетти түзүүгө жардам берет. Мындан тышкары, эл каттоонун жыйынтыгы калктын жашоо деңгээлин жакшыртууга багытталган мыйзамдардын негизин түзмөкчү. Ошондой эле, эл жана турак жай фондунун каттоо маданий тарыхый жактан да маанилүү. Ал келечек муунга биздин өлкөнүн жарандары 21-кылымдын биринчи жарымында кандай жашагандыгын билүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Эл каттоонун жыйынтыктарын даярдоо, өткөрүү жана жарыялоо жоопкерчилиги Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетине жүктөлгөн. Каттоону өткөрүү үчүн мамлекеттик жана өз алдынча башкаруу органдары тартылган. Келгиле, биздин келечекти түзүүдө мамлекетке жардам берели. Эл каттоо 2022. Кыргызстанда ар бир адам маанилүү. Видео ролик Россия Федерациясынын каржылык колдоосу менен калктын жайгашуусу жаатында Бириккен Улуттар уюму фонду тарабынан иштетилип жаткан Кыргызстат калктын статистикасын жүргүзүү, талдоо жана жайылтуу үчүн Кыргыз Республикасынын улуттук статистика системасын чыңдоо долбоорунун алкагында түзүлгөн.